Ay ma yahtaju ilal yadayn. Amali kasir emne dese, amal kasirden bir türü emne eken? Eki kol menen atkaruga muhtaç bolgon amallar. Al эми эгерде bir kol menen atkaruga atkarыла турган амалдарды кылсаңыз, намаз бузулбайт. Мисалга допу кийүү. Адатта немен? Bir kol menle kiyip koyuyorsun. Турабы? Алдың башыңа койдуң, басып кеттиң. Турабы? Бул жерде намаздын ичинде допуңуз түшүп кетсе, кайра башыңызга коюп коесуз да окуй бересиз намазыңызды. Намаз не болбойт? Бузулбайт. Эки кол менен алып коюп койсоңуз да бузулбайт. Себеби муну адатта канча кол менен кылат? Bir kol менен. Мына ошол жерде алымдарыбыз айтат, допусу түшүп кетсе, жалаңбаш окусуңбу же допуну кийип алсыңбы? Допуну кийип алуу жакшы дейт да, же керек болсо. Түшүп кеттиби, кайра башыңызга коесуз, уланта бересиз намазыңызды. Түшүнүңөр? Бул бир пикир. Экинчи пикир. Намаз окуучу өзү жасаган амалын өзү көп деп санаса дейт. Өзү көп кыймыл аракет жасап атат, мындай туура эмес кыймыл аракеттер кылып коюп. Өзү айтып атат, мен ушул намаздын ичинде туура эмес кыймылдарды көп жасап койдум дейт да. Ошондо намаз эмне болот экен? Бузулуп калат. Кээ бир китептерде ушул маселени, ушул пикирде бул Абу Ханифанын көз карашына жакын деп айтылган да. Себеби Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бир адаты бар, эстен чыгарбагыла. Kim emnege kavалса, kim emnege uçurasa özünün pikirini tapşırat. Sen özün ne deysin deyip de. Şonday degen bir ne var? Pikiri var. Erecesi var. Kim emnege kavалса, oşoga tapşırat. Birok alımlarımız aytat, bul meselede deyit, bul pikirdi albaşыбыз керек deyit. Bul pikir to'g'ri emas deyit. Özgöçe, eğer karapayım elini özünü oyuna kaldırıp koysan, haus bolot da. Alar köp kıymalı hareket jasap koyuverem ne dep koyuшу mümkün? Buzulbayt dep koyuшу mümkün da. Turabı çaçın tırmap. Hazır бар ғой кейбір адамдар намаз оқып жатса чачын тырмай, бияқта шымыны-мындай қылады, көтереді, түшіреді дегендей қалағандай қимыл әрекет жасайды. Егер ал өзін ойына қалтырып қойсаң, тақырда намазы бұзылбайды. Ал айтпайды, мен көп амал қылдым деп еді, мен аз амал қылдым деп қойышы мүмкін. Ошон үчүн бұл пикирди не қылбайбыз? Ала албайбыз. Үчүнчүсү, алыстан қарап тұрған киши сизди карап атат да, элдер намаз окуп атат, бирок кыймыл аракетти көп жасап атат. Намазга тиешеси жок кыймыл аракеттер бар. Сакалын кармалайт, тырмалайт, андай кылат бар го. Сырттан караганда карайт да. Ушул элдер намаз окуучуга да окшобойт дейт да. Сиздин намазыңыз не болуп калат? Бузулуп калат. Бадаиус санаи аттуу китепте, Мухитул Бурхан деген китепте жана башка китептерде мына ушул пикирди туура жана жакшы деп келген таксыр. Түшүнүктүбү? Ушундай пикир дагы бар. Сырттан караган адам сизди эмне деп ойлойт? Намаз окуучуга такыр эле окшобойт го деп ойлосо намазыңыз бузулат. Ошон үчүн намазды берилип, Кудай Тааладан коркуп тынч туруп ибадат кылышыбыз керек. Лишний кыймыл жасабай, ашыкча кыймыл аракет жасабаш керек. Төртүнчү пикир келет. Уда 3 кыймыл аракет жасоо дейт. Түшүнүңөрбүзбү? Уда. Мисалы, эгерде 3 жолу колуңузду көтөрүңүз, бир тырмадыңыз, колуңузду кайра байладыңыз. Бир рүкүндө кыямдасыз. Фатиханы баштадыңыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Тырмап койдуңуз да кайра мына кылдыңыз. Анан келип ийяка набуду дегенде кайра тырмап койдуңуз. Себепсиз эле да. Кээ бир адамдар бар го, ошондо сакалын кармалай берет, ушинтип эле. Ошонтип эгерде кыямда сиз 3 жолу ошондой колуңузду үзүп, кайра коюп, кайрыңызды көтөрүп, кайра коюп ушинтсеңиз, бул уда 3 кыймыл аракет жасаган болот да, сиздин намазыңыз не болот? Бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Я. Түшүнүңүздөр да, 3 жолу удада. Эгер үзүрсүз болсо, себепсиз эле 3 жолу мисалы сакалында мындай кылды да, дагы туруп, мындай кылып, кайра Куран окуп жатып кармалап койду. Кайра туруп, кайра Куран окуп атып эмне? Сакалын кармалап койду. Намаз эмне болду? Бузулду дейт. Мафумбу? Мына ушуга жараша биздин алымдарыбыз дагы башка бир канча намазды бузуучу нерселерди баяндашкан да. Мисалга, эгерде намаздын ичинде бир салыптын өлчөмүнчө басып, бир рүкүн аткаргандай мөөнөт токтоп, анан экинчи сапка бассаңыз, намаз бузулбайт. Эгерде токтоосуз 2 сап бассаңыз, намаз не болуп калат? Бузулат. Bir kadam taşladыңызбы? Биринчи сапка жеттиңиз да, алдыңыңызга. Бир тормуз. Анан эмне кылабыз? Анан бир рүкүндөй токтоп, бир рүкү кылгыдай токтоп, анан экинчи сапка эмне кыласың? Жол басасың. Намаз бузулбайт. Эгерде туруп эле чуркап кетип калсаң, намаз не болот? Бузулуп калат. Бул бир мисал катарында да.
Amal kasirler bularda. Eğer de kökürögünüzü kıbladan bursanız namaz emne olur? Buzulat. Çünkü tuğramez kıymal hareket oldu. Çünkü üçüncüsü eğer de ayal namaz okup jatkan kezde balası kelip emse ayaldın kökürögüden süt çıksa namaz buzulat. Hem bilip oyt bolat da jaş balası barlar oynup gelip durup asılıp emmiise degenim söz da. Je eğer süt çıkmasa da ele 3 joru sonra turgan bolsa namaz emne olur? Buzulup kalar. Mafhum bu? Şunday dağın köp misallar var. İnşallah anı dağın gelecekte dağın başka kitaplarda emne kılasınlar dostlar, okuysunlar.